Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр Стан менен Ажыдаар аттуу румун эл жумогун айтып берейин. Илгери өткөн замандарда Стан аттуу өтө иштерман жана акылман киши жашаган экен. Анын үйү дагы, жери дагы, малы дагы бар болуп, жашоодогу баардык каалоолору аткарылып, бир гана баласы жок экен. Ушул арманы менен ал Кудайга күнү түнү жалынып, ал тургай ыр дагы чыгарып жиберет. Сыйынам сага мен дайым, угуп койчу Кудайым, үйүм толо бала бер, бапырап чыргап калайын. Ушул ырын ал сан жеткис ирет айтканда асмандан үн чыгат. Эй, Стан, үйүң толо бала берсем, багаласыңбы? Багам, дейт Стан. Бага албай калып, ыйлатпайсыңбы? Деп сурайт баягы үн кайрадан. Ыйлатпайм, дейт кайрадан Стан. Анда үйүңө бара бер. Бирок балдарыңды ыйлатпагын. Ушул сөзүңө тургун. Балдарым болсо эле ыйлатпайт болчумун, деп Стан үйүн карай жөнөйт. Үйүнө жакындаганда ал жактан кандайдыр ызы чуу угулат. Тим эле үйүнө базарды көчүрүп келип койгондой кыйкырыктар чыгат. Стан жүгүрүп барып, үйүнүн эшигин ачса, үйү толтура бала дейт. Ал эсине келгиче балдардын баары аталап, аны басып жыгылышат. Алдына олтурушуп, үстүнө чыгышып, эркелей башташат. Стандын кубанычы коюна батпай, Кудайга ыраазы болот. Бирок анын балдарыңды ыйлатпа дегенин эстеп коркуп кетет. Анткени ушунча баланы ыйлатпай багыш оңой эмес болчу. Курсактарын тойгузуш керек эле. Стан колунда баарын балдарына берет. Ороодогу аштыгын, ороодогу малын сатып, аларды бага баштайт. Бирок үй толо баланы багыш оңой болбойт. Балдарын караганга бала бакыш жалдап, балдарына бир жылга жеткидей азык даярдап берип, өзү иш издеп жөнөйт. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү, бир кезде калың токойдун арасынан 3 койду карагайга байлап коюп, өздөрү окчун жакта отурган 12 жигитке жолугат. Эй ага, бул жерден тезирээк алыс кет. Азыр Ажыдаар келип, бул 3 койду алып кетет. Сени дагы кошо соруп койбосун, дешет. Ал эмне болгон Ажыдаар, деп кызга кетет Стан. Ал Ажыдаар бизден салык катары жумасына 3 кой алат. Бербесек 1000 коюбузга кошуп, өзүбүздү дагы соруп коюшу мүмкүн. Ал Ажыдаардан мен силерди куткарайын, эмне бересиңер, дейт жигиттердин күчтүү болсо дагы аңкоо экендиктерин байкаган Стан ойлонбостон. Койчулар эгер Стан Ажыдаардан куткарса, 1000 коюнун теңин берерин убадалашып, Ажыдаар келчү жолду көргөзүшөт. Стан күч жагынан Ажыдаарга алдырса дагы, акыл жагынан алдырбасын ойлоп, аны күтүп калат. Бир аздан кийин жолдон Ажыдаар көрүнөт. Стан алдына ак таштарды үйүп, коржонунан катуу кантын алып чыгып, катыратып жеп отуруп калат. Ажыдаар сойлоп келип, жол боюнда таш жеп отурган шумдуктуу кишини көрүп, токтой калып сурайт. Эй, сен кимсиң? Мен Ажыдаар жегич. Ажыдаар жок болсо, таш жегич Станмын. Бирок көптөн бери Ажыдаар жебей жаман арыктап кеттим. Анткени мен Ажыдаар жесем чоңоем, таш жесем арыктайм. Кел анда, күч сынашалы. Эгер мен жеңсем, сен Ажыдаар аттууну жегенди токтотосуң. Эгер сен жеңсең, мен сенин каалаганыңды аткарамын. Андай болсо таш жешип мелдешели. Бирок мен жеңсем, тегил байкуш койчуларга экинчи салык салбайсың. Жакындагы жолобойсуң. Эгер сен жеңсең, мен Ажыдаар жегенимди токтотом. Ансыз дагы Стандан коркуп турган Ажыдаар дароо эле макул болуп, үйүлүп турган таштын чоңураагын алып, оозуна салып кычырата чайнай баштайт. Бирок ошентип чайнаганы менен нары карай жута албай какап түкүрүп салат. Стан болсо жерден таш алмыш болуп, коржундан катуу бышкан 4 чарчы сыр алып, аны 2 чайнап бир жутуп, Ажыдаарды жеңип кетет. Сен жеңдиң, деп ого бетер коркуп кеткен Ажыдаар артка качмакчы болот. Бирок аны Стан токтотот. Токтой тур, Ажыдаар. Менин курсагым ачып жатат. Таш жеп жатып жададым. Сен кечинде конокко барайын дедим эле, дарегиңди таштап кеткин. Макул, барсаң баргын. Бирок мен сени эмне менен конокторду билбей турамын.
деп ажыдар калчылап коркконун билдирбөөгө аракет кылат. Мен жаңа айттым го, ажыдар жейм, ажыдар болсо таш жейм деп. Ана мен алтын жечү элем. Алтын? Деп сүйүнүп кетет анда ажыдар. Менде алтындан көп неме жок. Бир кап алып келип берейинби? Мен бир капка тойчу эмес элем. Сен убара кылбай эле өзүң менен барып алтынынан каалашынча жейин. Убара деле болбоймун. Тоюшуңча алып келип берейин. Менин үйүмө барбай эле койчу. Дейт ажыдар балдарымды көрсө жеп коет деп коркуп. Андай болсо мага 4 кап алтын алып келип бер. 6 кап деле алып келип берейин. Бирок экинчи бул токойду аралабай эле койчу. Дейт ажыдар жеңилдене дем алып. Макул, бирок алтын таза болсун. Болбосо, деп Стан ажыдарды кабакчыдай сүрдөө карайт. Ошентип токойду аралап чуркап жөнөгөн ажыдар көп өтпөй 2 колтугуна 3 кап алтын кысып кайра келип калат. Мен силердин коюңарды албай эле коеюн. Анын ордуна менин каптарымы үйүмө жеткирип берсеңер эле болду. Дейт Стан таң калып турган койчуларга. Сүйүнүп кеткен койчулар Стандын каптарын өгүзгө артып, өзүн ат мингизип узатышат. Ошентип Стандын үйү тола бала, кампасы тола алтын болуп, жыргап кубанап жашап калган экен. Ушуну менен кичинекей бөбөктөр жомок аягына келип жетти. Саламатта калгыла.